Сөз Сурабалдиева Эльвира Жергалбековнада. Рахмат, Жамиля Кончбековна. Урматтуу өкмөт өкүлдөрү, айтсаңыздар, ушунда деген 231-беренени ачканда биринчи пунктунда контрабанда боюнча айып пулдарды 1000ден 1200 эсептик көрсөтүшкө чейин деп так жазылганбы же бул ортодон ким тандайт? Кандай сумма, канча айып пул салынарынчы? Экинчи пунктта 1200ден 1500-ке чейин деп жазып атасыңарда. Мындай четкий сумма айтылабы? Конкретный. Же ошол жактан ким тандайт, кандай сумма, кандай айып пул коюларын? Мен убактын токтоткула болот да. Жооп бересиздерби? Вы, Эльвира Жергалбековна, вы задаете вопрос, эквивалент в денежном выражении, да, сколько это Я будет? задаю вопрос, вот у вас там вилка, и вот эту вилку, то там точная сумма будет, да, или на выбор, на вкус того, кто будет фиксировать? Это законодатель определяет на усмотрение в рамках досудебного производства, это уже по степени тяжести они будут определять. Но эта вилка вот именно поднимается с 1000 до 1200 расчетных показателей. Но там определенно потом вы пропишете, да? Да. Будет прописано, да? Ну, этот промежуток берется именно. Мне кажется, все-таки должны быть четкие определения, четкие цифры, потому что разница-то существенная для рядового нашего гражданина. Бул биринчи, экинчи, март 2021-де 2,5 миллион сом менен контрабанда кармалыптыр чек арада Баткенде. Февраль 2022-де 19 тонна менен кармалганда. Ошондо бул контрабанда эмне болду? Сиздердин маалымат барбы сиздерде? Кандай болду? Аягы эмне болду эле? Мен бул суроону эмнеге берип атам? Жөнөкөй жарандарыбызды 100 килограмм менен кармап алып, штраф сайылат, биякта деген миллиондогон сумма менен, бирок иш эмне менен бүткөнүн элге маалымат чыкпайт да. Бул бир жагы. Ошон үчүн суроо берилип атат да. Бажын өкүлү жооп берип койсун. Рахмат. Бул эгер тергөө жүргүзүүдө анын кылмыш белгилери байкалса, жана сиз айтып атпайсызбы 19 тонна деп, ал алдын ала текшерүүлөрдү, тергөөлөрдү жүргүзүп, биз тийиштүү мамлекеттик органдарга өткөрүп беребиз. Бул ар бир кармалган укук бузуу иштери каттоо журналына катталып, анан бирдиктүү кылмыштар журналынан номер берилип, андан ары иш алып барылат да. Бирок бул эгер кылмыш иши болсо, буну бажы кызмат алып барбайт. Ошондо бул эки учур жөнүндө сизде маалымат азыр жок, Эми сиз айтып аткан, эгер бул аныкталып сизге маалымат берет. Бул расмий түрдө массалык маалымат каражаттарына берилген окуяларды айтып атам да. Билбейсиз. Эгер биз жарыялаган немелер болсо, бул иштер анда өткөрүлүп берилген тийиштүүлүгүнө жараша. Ошол бир жыл өттү, аягы эмне менен бүттү? Сиз 2021 жылдагы сурап атасызбы? 21 жылды. Уруксат берсеңиз, мен муну тактап туруп анан жообун береличи сизге. Жазбойчу. Бул суроолор эмнеге берилип атат? Биз 2 жыл мурда ошо Баткенге барганда, арка айылына барганда 1 айылда деген 20-30 заправка бар болчу да. Ошондо контрабандага ошол жакта жашаган адамдардан сурасам, ким алек болот десем, биздин акимчиликтен, жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү алек болот. Жөнөкөй жарандар аякта аргасыз эми кичине акча табабыз деп алек болушат. Ортодон бул айып пулдар чоңунан кичинесине эле зыяны тийип калбасын да, жазалангандачы. Ошол эле суроо менден болчу. Рахмат. Рахмат.